өткөндө айтканыбыз Али разияллаху анхуга мисалы Фатима менен бир аз араздашып кеткен кезде ал ачууланып барып эшикке чыгып жерге отуруп алган болот. Жерге отуруп алганда кийими баягындай топрак жугуп калат кийимин. Ошол кезде пайгамбар алейхиссалам аны көрүп, "Я Аба Тураб, о топрактын атасы" деп ошондой мамиле кылган кезде бул жерде ошо Али разияллаху анхуга мен качал болуп кеткендигин ошондой деп атылды деген мамилесин көргөзүп жаткандыгын бир белгиси. Андан тышкары мисалы ошондой эле бир башка бир сахабаларга да пайгамбар алейхиссалам өзүнүн ушундай бир акыбалын мен сага болгон мамилем баягыдай эле түз дегенди билдиргиси келсе, көптөгөн учурлар бар. Мисалы Абу Хурайра разияллаху анхуга дагы Абу Хурайра деп аталып калышынын себеби ал баягы мышык, кичинекей мышыкты өзүнүн баягы кийимин колтугуна же немесине мынтип катып алып кирип келаткан кезде пайгамбар алейхиссалам аны көрүп туруп, ошол акыбалын, турган акыбалын көрүп, аны сыпаттап кичинекей мышыктын атасы деген сөздү койгондон кийин аны дагы Абу Хурайра деп аталып калган себеби ошол. Жана дагы көп мисалдар бар. Ошондой эле Аллаху Таала дагы өзүнүн пайгамбарына муддассир деп сырткы кебетесин сыпаттап оронуп алынган деген сөздү колдонуп жаткан себеби ошол. Мын дегени биз сага чоң ийгиликти, чоң милдетти мойнуңа артып жатсак, пайгамбарчылыкка жеткизип жатсак, сен болсо ал нерседен коркуп жатасың, жана дагы көтөрө албай ошол нерседен титиреп, баягы тери акканынан, титирегенинен, неме кылгандан, үшүгөн себептен ал мени орогула деген буйрукту берип, ошентип отурган акыбалы болуп жатат. Андыктан, я айюхал муддассир, о оролуп алынган менин пайгамбарым, кум, мында дагы кум тургунуң. Фаанзир, эми туруп, балким элди чакыр, элге жакшылыкты айтканың. Кудай Таала жөнүндө сөздү айтканың, ахирет жөнүндө боло турган сөздөрдү айтканың. Жаман иш кыла турган болсок, ыйман келтирбесек тозок болот, ал эми жакшылык кылып ыйман келтирген болгон болсок, анда бейиш болот деп алардын баардыгына эскертүү айтканың. Кум фаанзир деп Аллах Таалам буйрук берип жатат. Ушул акыбалда пайгамбар алейхиссалам келип туруп, тиги мушриктер баягы Меккенин капырларына ошентип Кудай Тааланын бейиши бар, тозогу бар деп жана дагы ошондой нерселерди айтып келип туруп, тозоктун 19 кароолчусу бар. Тозокту 19 кароолчу кайтарып турат десе, амекиси өзүнүн атасынын байкеси Абу Жахил ачуусу келип, ошондо араптарга кайрылып алып айтат. Ошол тозокту 19 эле кайтарып отурган болсо, силер ушунча көпсүңөр, ушунча айбаттуусуңар, күчтүүсүңөр, байлыгыңар да көп, балдарыңар да көп, күчүңөр да көп, баатырсыңар. Силер ушуга алыңар жетпейби? 19ого жетпейби алыңар? 19-он уруп, аларды башын жарып, ошол тозоктон чыгып кеткенге күчүңөр жетпейби? Дегенде баягы жерден баардыгы ойлонуп калат. Алардын арасында Абул Асади Жухами деген бир киши туруп айтат. Мен ошолордун 17син өзүм алайын. Мен 17син ар бирөөсүн уруп чыгам. Жанакы экөө калып кеткени силер калганыңар экөө калганыңар уруп койгула. Эмне, колуңардан келеби деген сөздөрдү айтат. Булар баягы кичинекей балдар, же болбосо негизи эле 2-3 адам, 4-5 адамга жолугуп калган кезде бирөөсү айтат го, мен могу экөө-үчөөсүн уруп өзүм алайын, калгандарын сен тигин ал, буну ал деген кеңеш болуп атпайбы? Ошол сыяктуу болуп отурат да. Бул жерде да Абу Жахил мынтип күчүңөр жетпейби дегенде бияктан Абул Асад деген киши чыгып 17-сүн баарын мен уруп таштайм деп атат да. Экөөсүн силерге калтырам дейт. Ошол кезде Аллах Таалам وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Мен бул тозокту кайтаруучуларды
силерге окшогон адамдардан кылган жокмун дейт. Адам кайтарбайт, балким периштелер кайтарат. Ал периштелерге кимигердин алыңар жетет дегендей бул аят түшө баштайт. Ошондон түшүнсөк болот, бул сүрө экиге бөлүнүп турат. Жок дегенде экиге бөлүнүп турат. Биринчи түшкөндө кум ва аңзир дегенде Аллах Таалам буйрук берип жатат. Сен тургунуңдагы буларга сөзүңдү айткының, жеткизгиниң деп айткан кезде бир канча аяттар түшүп туруп, биринчи Муддассир сүрөсү. Анан ошонун негизинде барып аларга даават кылган кезде 19 периште 19 кароолчусу бар дегенге чейинки түшкөн аят бар экендигин билебиз дагы, бирок кийинки уландысы кийин түшкөнү анык болуп жатат. Ошол киши сүйлөгөндөн кийин мен 17син баардыгын өзүм күчүм менен аларды жеңемин, калган экөөнү силер жеңгиле дегенден кийин калган аяттар түшүп жатат. Ва раббака факаббир. Жана сен тургунуңдагы өзүңдүн кудайыңды улукта. Өзүңдүн кудайыңды улукта. Көп эле кинолордо, көп эле немелерде көрүп жүрөбүз, баягындай мусулман аскери башка бир аскер менен жолуккан кезде Аллаху акбар деп эле баягы жерден аларга такбир айтып туруп, анан кийин чабуулун жасайт. Же болбосо бир нерсе болгон кезде, бир адамдарга каршылык көргөзгөн кезде мусулмандар Аллаху акбар деп такбир кыла баштайт. Бул сөз ошол жерден башталган да, мынакей, мына ошол жерден башталган. Ва раббака факаббир. Сен туруп аларга инзар кыл, баягы аларга эстеткиниң, жана дагы туруп кудайыңды улуктагының деген буйругу неге айтылып жатат? Себеп дегенде, сен аларга инзар кылган кезде алар туруп алып, сенин кудайыңды ким экени ал, сен айтып жаткан кыямат күн качан болот? 19 эле киши кайтарып турабы ал жерде? 19-унун баардыгын уруп коебуз. Жана дагы ушундай сөздөрдү айткан кезде, алардын түшүнүүгү туура эмес экендигинен аларга Аллаху Тааланын улуктугунун жеткизгиниң деген сөз. Биринчиден өзүң улуктугун түшүнгүнүң, Кудай Таала улуу зат экендигин өзүң түшүнгүнүң, жана дагы башка адамдарга, Аллах Тааладан адашып жүргөн адамдарга Алланын улуктугун жеткизгиниң. Такбир айткының. Аллаху акбар деп айт. Ва сиябака фатахир. Жана дагы өзүңдүн кийимиңди, кийип турган кийимиңди таза карма. Таза бул кир жерин тазалаганың дегени. Буну эки түрдө алат экенбиз. Биринчисинде мисалы арабтар ошого чейин, ошол адатынча кийимдерин үрп адатында жуучу эмес дейт да. Кир болсо деле жүрө берген дейт. Көчөсүндө деле, башка жеринде деле кир кийимдер менен деле басып жүрө берген. Андыктан ошондой адатты тыштагының, жаман адатты тыштагының дегени. Менин ата-энем, ата-тегим ушундай эле деп эле артынан ээрчип кете бербе деген сөз. Эгерде ата-тег туура эмес иш кылып аткан болсо, ошол туура эмес кылып аткан иштен айрылгының деген сөз. Алар кийимин таза кармабаса, сен кийимиңди таза кармагының деген буйрук берип жатат. Андыктан не васиябака фатахир, кийимиңди таза алып жүр. Мусулман адам, Кудай Таалага иман келтирген адам, өзүнүн кийими канчалык кандай болбосун айырмасы жок, ал таза жүрүүсү зарыл экен. Бул бир мааниси. Экинчи маани, бул жерде арабтарда баягындай адамдын турпатын жакшы болгон болсо, кийими таза экен, ал эми турпаты жаман болгон болсо, кийими кир экен деген сөздү айтчу да. Бул баягындай каймана сөздөр. Бизде мисалы кыргызда колу кыйшык экен деп коет да. Колу кыйшык деген сөзү барып ал уурулук кылат деген мааниде. Эми уурусуң деген айтпастан түздөн колу кыйшык деп коет. Андыктан арабтарда бунун кийими кир экен десе, анда бунун адамдык баягы кыслаты, касиети жаман деген сөз. Бул өтө жаман адам деген сөз. Ошону түшүндүрүп каймана сөз менен айткан кезде бунун кийими кир деген сөзү ошол экен. Же болбосо бунун адамдын кийими таза дей турган болсо, бул адамдык сыпаты таза. Адамдык турпаты бунуку таза. Жакшы адам деген сөздү айткысы келсе, жүрөгү таза, ахлагы таза, турпаты таза десе, кийими таза деп коет экен. Андыктан васиябака фатахир дегени адамдык кыслаттарыңды жакшы кыл деген буйрук берип жатат. Өзүңдү жакшы ахлактар менен
неме кыл. Жаман болбо, жаман нерселерди айтпа, жаман сөздөрдү айтпагының, башка бир адамдарга зыяның тийбесин деген мааниде айтылып жүрөт. Вар-руджза фахжур. Руджз деп баягы бул жерден нажас, ар бир эле нажас нерсени. Нажас дегенде эки түрдүү болот. Бирөөсү өкүмү нажас, бирок таза эле болот, бирок нажас деген өкүмгө кирет. Жана дагы нажастын өзүн дагы нажас деп айтабыз. Мисалы кир, шариатта нажас деп айтылган нерселердин бардыгын. Вар-руджза фахжур, ошондой нажас болгон нерсенин өзүңдөн тазалагының, өзүңдү таза алып жүргүнүң деген бул жерде өкүмү нажас болгон нерсе, мисалы бут, идылдар. Ошол кездеги Кудай деп коюп алган, өздөрүнө кудайча кылып жасап алган нерселердин бардыгы да нажас болуп эсептелет. Ошондой нерселерден өзүңдү таза кармагының. Аларга ибадат кылба. Менден башка эч бир затка ибадат кылбагының дегени. Этикад, ишенимиңди тазала деген сөз. Кудай Таала жалгыз, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген нерсени өзүңө киргизгиниң. Жүрөгүңдөн Кудай Тааладан башка нерсенин бардыгын чыгарып сал, алардан тазала деген мааниде болуп жатат. Андыктан түшүнүктүү Кудай Таала болгон, Кудай Таалага болгон түшүнүктүү ишеничти өзгөртүү, аны оңдоо деген мааниде болуп жатат. Жана дагы кийимиңе, денеңе жугуп калганда баягындай нажас нерселерден дагы өзүңдү сактаганың деген мааниде болуп жатат. Вала тамнун тастакфир дейт. Жана дагы бир нерсе кылсаң, бир жакшылык кылган болсоң, ошону миндет кылып туруп аны көп санаба дейт. Көп санаба. Бизде көбүнчөсү баягындай бир адам жакшылык кыла турган болсо, ошол кылган нерсесине өтө чоң бир баа берип, аны өтө көп иш кылгандай сезет. Ошондой кылба дейт. Мисалы бир $100, $200 жардам берип койгон бир жерге, ошол берген нерсесине көбүп кетип, мындай өзүнө өзү бакпай, мен $200 садака бердим дегендей болуп, андай кылба дегени. Бир жакшылык кылган болсоң, ошону кичине аз сени санагының, аны дагы мындан да көбүрөөк кылышым керек дегендей жакшылыкты жолун ачып, ошол жерге эле ченеп койбостон, менин деңгээлим бир гана бир 20 сомдун деңгээли, 50 сомдун деңгээли, же болбосо 100 сомдун деңгээли, же болбосо $100 деңгээли деп эсептеп чектеп койбо дегени. Мисалы, күнүнө жумасына биз келгенде, жума сайын бир мисалы 20 сом сандыкка салып кеткен болсок, менин деңгээлим 20 сомдук деп ченеп койбогунуң, ошону көп санабагының дегени. 20 сомдон көбөйтүп, андан да көбүрөөк бергенге аракет кыл дейт. Мисалы 20 сом табыш үчүн канча мээнет кылды. Ошол мээнетти эмкиде көбүрөөк кылып туруп 50 сомго жеткиз. Балким 50 сомду болсо 100гө жеткиз. $100 200гө жеткизгин, $200 дагы ашыргының. Кылган жакшылыгыңды көп санаба дегени. Бир нерсе кылган болсоң, аны баасын көтөрүп жибербе дегени. Вали роббика фасбир. Эми монтип сен кандайдыр бир аракеттерин кылган кезде, албетте бир жаман адамдардан жаман сөз угасың. Пайгамбар алейхиссаламга көптөгөн сөздөрдү айтышты. Бул жинди болуп кетти, жана да кандайдыр бир сөздөрдү айтып кетишти. Аллах үчүн кылган нерсеңе сабыр кылгының. Сабыр кылгының дегени, булардын сөзүнө теңелип, булардын айткан сөздөрүнө атандашып, аларга сөз кайтарайын дегендей, алар менен айтышып кетпегенин, балким сабыр кылгының деген. Андыктан фаида нукира финнакур. Эми ушинтип бул жерден пайгамбар алейхиссалам алар өзүнүн элине болгон мамилесин оңдоду, чыгып алып эле аларга инзар кыла баштады. Аларга Аллах Тааланын улуктугун жеткизе баштады. Алардын түшүнүктөрү туура эмес экендигин жеткизе баштады. Жана дагы өзүнү жакшы адамдардан кыла баштады. Жана дагы ал элдерге дагы түшүндүрө баштады. Силер жаман болбогула, жакшы болгула деп. Жана дагы баягы буттардан өзүн ажыратты. Сахабаларды дагы ажыратты, өзү менен чогуу жүргөн адамдарды. Жана дагы айрылбаган адамдарга жеткизип, бул нерсе Кудай Тааладан башка эч бир зат жок ибадат кылганга. Бул эч кандай ибадатка татыктуу эмес деп аларга да жеткизди.
жана да кылган ишин чоң санабастан, өзүнү текеберленип кетпестен, өзүнүн кылган нерсесин кылды, неме кылды, кийин ала адамдардын жамандыгына жолуккан кезде аларга айтып атат Аллах Таалам: "Фаида нуқира фин-нақур", качан сурнай тартыла турган болсо, нуқира деп бул жерден баягындай аябай жаман үндү айтат, бир жагымсыз үндү. Жагымсыз үн эгерде угула турган болсо, кандай адамга жиркеничтүү болот. Ошондой нерсе менен сурнайды сыпаттап жатат да. Мунун максаты адам баласы сурнай тартылышын, акыретте баягы сурнай тартыла турган ошону каалабайт дейт. Ошо тартылбай эле койсо экен дейт. Кандай болбосун, анын үнү жагымсыз болуп атат. Ошол жагымсыз сурнайдын үнү тартылган кезде дейт: "Фазалика яумаидин яумун асир". Мына ошол күн буларга бүт оор күн, кыйын күн. Ошол күн буларга жаман күн, кыйын күн болот дейт. Бунун максаты кыямат күндү айтып жатат. Ошол кыямат күн келет. Ошол күнү силердин айтып аткан, мынакей пайгамбар келип айтып аткан сөздү ошол күнү көрөсүңөр. Кудай Тааланын бейиши бар, тозогу бар экендигин ошол күндө анык билесиңер, жана дагы эсеп кысап бар экендигин ошол күнү билесиңер. Бул күн өтө оор күн деди. Алал кафирина гойру ясир. Бул күн капырларга оңой болбойт. Оңой болбойт деп айтып атат. Андыктан бул күн капыр эместерге оңой болот деген сөз да. Имандууларга бул күн оңой болот, балким капырларга оңой болбойт дейт. Гойру ясир деген. Жана дагы оңой болбойт деген сөздүн мааниси дагы бир мааниси, кээ бир капырлар ойлойт экен, бул мисалы айтып атпайлыкпы, бул оор күн, ушунчалык кыйын күн депчи. Эми биз мисалы бир нерсени оор дей турган болсок, обязательно бир адам чыгат, оор болгон болсо оңойчулук жагы дагы бар дейт да. Бул ушунчалык оор болгон күндө дагы бир жолдор бар, ошол жолдор аркылуу барсак оңойраак болот. Мындайраак барса, түз барсаң кыйын болот, мындайдан барсаң андан да кыйын болот, тигиндейден барсаң такыр эле кыйын болот. Бирок бир-эки жолдор бар, мындай хоттор. Алар менен бара турган болсок оңой болот деген бир дагы ой бар да. Бул оор деген күндө дагы оңойчулук деген нерсе бар. Андыктан ошондой куйтуу жолдор, мындай алдоо жол менен, бир кандайдыр бир жол менен оорчулуктан ашып, бир жакшы, бир оңой жолго түшүп алам деген сөздү жок кылыш үчүн Аллах Таалам айтып атат: "Алал кафирина гойру ясир" дегени ошол. Бул оңой эмес дегени ошол. Оңой жолу дагы табылбайт дегени. Канча издесең дагы оңойчулук ал күнү табылбайт капырларга. Фазарни я Мухаммад, о менин пайгамбарым, мени калтыр. Ваман халакуту вахида. Жана мен бир адамды вахид, жалгыз, энесинин карынында жалгыз жаратканмын. Ошону мен менен биргеликте калтырып эле кой. Мен өзүм анын жазасын беремин. Сен ага килигишпегиниң, сен ага жаман сөз сүйлөп жүрбөгүнүң, мени калтыргының, мен анын жазасын өзүм берем. Деп бул жерде Валид ибн Мугираны айтып жатат. Валид ибн Мугираны неге бул жерде вахид деп айтып атат? Анда баягы төрөлгөндөгү акыбалында жараткан кезде бул энесинин карынында ал жалгыз болгон. Эч бир жакындары жок болгон, эч бир менен чогуу болгон эмес, ал жалгыз төрөлгөн. Мен ошол затты мага бергиниң, ошол жердеги эч бир нерсени тааныбай турган болчу, эч нерсеге муктаж эмес эле, эч нерсени тааныбайт эле, ошондой затты мен өзүм аны тарбиялап коем. Мен анын жазасын өзүм берем дегени. Бул Валид ибн Мугира пайгамбар алейхиссаламга мурдакы сабактарда да айтып кеткенбиз. Көп зыян берген адам ушул киши болгон. Көп эле адам меккеликтердин пайгамбарга зыян бергендердин арасынан өтө эле көп зыян бергендердин бирөөсү Валид ибн Мугира болгон. Ал өтө жаман көп зыяндарды берген.
Ошол баштаганда эле динди жеткизүү башталганда эле баштаганда эле зыян берүүчү, каршылыкка чыгаруучу бул атагы чыгып өтө бир ушундай макамга жетип калган. Андыктан Аллах Таала аны айтып жатат: жалгыз жаратканбыз биз аны, анын малы да эч нерсеси жок эле, байлыгы дагы жок эле, балдары дагы жок эле, эч күчү жок эле, эч кандай бир айласы жок эле. Кийин капыр болуп эле келип туруп менин аяттарымды, белгилеримди жокко чыгарып, алардын бардыгын жалганга чыгарып, сени дагы жалганчы деп айткан адамды мен Валид ибн Мугираны өзүм жайлаймын деди. Бунун көптөгөн балдары болгон кийин төрөлгөндөн кийин. Бунун мисалы бүгүнкүдө айтып коебуз го, Токмоктон тартып Бишкекке чейин болгон магазиндердин бардыгы паланчайыптı, күнчөйүптү деп коебуз. Мисалы дейми? Же болбосо могул момдай бир гипермаркет бар, атын бир нерсе деген аты менен. Бул паланча деген кишиники деп коебуз, Бишкекте болсун, Ошто болсун, каякта болбосун, ошонун аты менен болгон болсо, мунун баардыгы бир кишиге тааныктуу. Ошол сыяктуу бул Меккедеги болгон магазиндердин баардыгы бунуку болгон да. Ошондо чоң бир баягындай акча таба турган жерлердин баардыгы бул киши Мугираныкы болгон. Жана дагы бунун балдары да көп болгон. Балдары бир 10 чакты болгон. Бул кайсыл жакка барса, ошол балдары менен чогуу келчү. Жанында жүрүшчү, аны сыйлашчы, ага аракет кылышчу, аны коргошчу. Кыскасы 10 баласы 10 жагынан чыгып алып, бул атасын өтө көп күчтөндүрүп турган. Ошол балдардын арасынан үчөөсү иман келтирип кетет, момун болот, калгандардын бардыгы ошо Мугира менен чогуу калып кетет. Ошо иман келтиргендери мисалы Халид, экинчиси Хишам, үчүнчүсү Валид. Ушул үчөө иман келтирип Пайгамбар алейхиссаламды ичип кетет. Ал эми калгандары бул Мугиранын өзү менен чогуу калат. Эми ошол затты, ошондой кишини мен менен чогуу калтыр деди. Тийишпе деди. Вала тути кулла халлафин мухин. Лаху малау мамдуда. Башка жака өтүп кеттим, кечирим сурайм. Ва жаалту лаху малан, мен ага ошондой адам, кандай адам, мен ага мал мүлүктү берип салдым. Мамдуда, мамдуда дегени ошол өтө узун деген максаты ошо жана кайта кеткенде, бул мамдуд дегени эмне көп, өтө көп. Мисалы Мединадан бир монча жерге чейин чозулган жерлердин бардыгы ушунуку. Ушунчалык чозулган, байлыкты көп берип койгонбуз. Ва банина шухуда, жана дагы бул балдары көп болгон, өтө көп балдары болгон 10-дой. Анын бардыгы күбөлүк өткөн. Ва махатту лаху тамхида. Жана дагы ага мен бул жерди жазып койдум. Бая кандай эле жер, мисалы жер айтабыз го, мисалы килемдей жазылган түз депчи. Бунун максаты кайсыл жерге барбаса, бул мындайча айтканда колу жеңил адам болгондагы кайсыл бир ишке колун сунбасын, ошол жерге киргишпесин, ал жерден пайда таап чыгат эле. Ошондой кылып койгонбуз. Баскан жерген турган жердин бардыгын ага жайып койгонбуз, берекелүү кылып койгонбуз. Анан кийин ошондой болсо дагы сумма ятмау ан азид. Кийин келип алып дагы менден аны көбөйтүп берүүсүн үмүттөнөт дейт. Кудай Таала айтып атат да. Мен ушунчалык кылып койсом, бала десе бала берип койсом, байлыгын бул жерден тартып тиги жерге чейин жеткизип койсом, кайсыл жерге башым киргизип кирбесе, ал жерден берекет таба берген болсо, анан дагы мага иман келтирбейт дагы, аны ошол нерсени көбөйтүп берүүсүн үмүттөнөт дейт. 1 миллион долларым болсо, 2 миллион доллар кылып алсам дегендей үмүтү бар дейт. 2 миллион болгон болсо, 4 миллион кылып алсам деген бир үмүтү бар дейт. Бирок Кудай Таалага иман келтирбейт дейт. Бул дегенде могул жерде алымдар айтып атат, сумма ятмау ан азид, кийин деген сөз, кийин дагы биз ушунчалык жакшылык кылып койсок дагы ал келип бизден жакшылыкты көбөйтүп берүүсүн үмүттөнөт деген сөз, кийин деген сөзү кылып бербейбиз, буга чейин уже жетти дегени. Бул деген мындай.
Мисалы бир адамга Аллах Таала ушунчалык берекетти берип, байлыкты берип койгон болсо, ушунчалык эле байлыктын артынан кете берип, бир күнү ага бир адам ыйман тууралуу сөз айтат, кабар жетет. Бир күнү бир бетме-бет отуруп туруп, бул кишиге ыйман тууралуу сөз айтылат. Бирөө айтат кыскасы. Бетине эле айтат да, кой, Кудай Теala деген бар, намаз окушуң керек, чекиңди жерге тийгизиң, ыйман келтиргениң, зекетиңди бергениң дегенде, эгерде ал ошол жерден баш тарта турган болсо, ошол чекит болот дейт. Ошол чекит болот. Аны узар көбөйүүсү ошол жерге жеткен чеги ошол жер болот дагы. Андан ары Кудай Тааладан андай нерсени күтпөсүн деген сөз. Андан буга дагы ошондой болуп атат. Пайгамбар алейхиссалам буга чейин бу адам ушунчалык биз ага берип салдык эле, бардык жерге башын киргизбесин, берекет тапкан адам эле, Пайгамбар алейхиссалам келип туруп Кудай Таала жөнүндө сөз айтканда Аллаху акбар деп ага Алланын улуктугун жеткизгенде эле, ал ыйман келтирбей пайгамбарга каршы чыкты. Аллах Таала айтып атат: "Сумма дагы деле ятма үмүттөнөт, аназит мен ага ошол берген окатын көбөйтүп беришин үмүттөнөт" дейт. Болду деген сөз. Үмүттөнбөсүн. Мен ушул жерден чекит койдум деген сөз. Алымдарыбыз айтат, сумма деген сөз бул жерде болду жетет деген сөздүн маанисин берет дейт. Калла, ал ойлогондой болбойт. Мен мындан нары дагы ушундай эле жашоомду улантып берем дегендей болбойт. Иннаху кана ли аятина анида. Мына могул адам биздин жиберген аяттарыбызга, белгилерибизге анит тоң моюндук кылды, чаарбаштык кылды, капырлык кылды, танып кетти, ийбей койду, баш ийбей койду. Биз пайгамбарды жибердик, биз канча деген белгилерди жибердик, Куранды жибердик, дагы деле тоң моюндук кылып, ал биз берген нерсени чанып атат. Саурихиху сауда. Өткөн сабакта дагы айтканбыз, сауд деген сөз бул тозокто ушундай бир жай болот, тоо болот. 1000 жыл ошого өйдөгөсдөй чыгат дейт. Тоого чыгат дейт. Чыгышлыгы өзү азап. Бул ушундай бир тоо болот. Чыккан сайын биринчиден жылмайкай болот, сыйгалана тургандай. Чыксаң эле ылдый кете бересиң, бирок ошого чыгат. Чыккан сайын бул азапты көрө берет, күйө берет, оттон болот. Анан чокусуна жеткенде 1000 жыл өтөт дейт. 1000 жыл өткөндөн кийин анан кайрадан ылдый көздөй кетет наркы жагынан. Ошентип ылдый көздөй кеткенде дагы ылдый көздөй кетет, анан түбүнө барып туруп, тозокко барат деген сөз да. Бул бир мааниси. Ошо тозоктогу бир тоонун аты дейт, сауд дегени. Ал эми бул дүйнөдөчү, бул дүйнөдө дагы айтканбыз, саудту эми мындан ары аракет кылган сайын өсүү, мисалы буга чейин көптөгөн байлыктарды алып эле жумушу жакшы жүрүп эле, тез жүрүп эле кетип атты эле, оңой кетип атты эле. Эми кандай кайсы бир жумушка баш салбасын, анда кыйынчылык гана көрө берет дегени. Ар бир баскан жолуна, ар бир кылган ишине өйдөгө өскөн сайын бул кыйынчылыктарды көрө берет. Барган сайын кыйынчылык гана көрө берет. Бул тапкан окаты дагы өзүнө зыян боло берет деген сөз. Саурихиху сауда дегени ошол. Болду, жетет. Мындан аркысын бул баш айттык го, баш салса эле бир жерге, ал жерден утуп чыккан да. Эми андай болбойт. Кайсыл эле ишке башын салган болсо, ал жерден зыян көрүп чыгат. Кыйынчылык көрүп чыгат дегени. Иннаху факкара ва каддар. Эмне себептен? Себеп дегенде ал отуруп алып ойлонду. Факкара ойлонду. Ва каддара жана дагы өлчөм мындайча айтканда өкүмүн чыгарып койду. Ойлонуп, анан кийин бир өкүмүн чыгарып койду. Факутила кайфа каддар. Жана дагы Аллах Таалам буну өлтүрдү. Катала деген бул жерден Аллах Таалам буга согушун жарыялап, буга каршы чыкты. Ошондой болсо дагы келип алып туруп бул өкүм чыгарып атат. Сумма кутила кайфа каддар. Кийин дагы кайрадан айтып атат Аллах Таалам, буга Аллах Таалам өзү каршы чыгып, бу менен согуш жарыялап, Аллах Таалам буну өлтүрөт. Кайфа каддар, бул кантип тагдырга өлчөйт дегени. Бул баягы билесиздер, баягы Бадыр согушунда согушка чыгып, ал жерден бетме-бетке чыкканда ал жерден өлтүрүлөт. Ана ошого ишара болуп атат. Сумма амбаса ва басар. Кийин отуруп алып, кабагын бүркөдү.
Кейін қайрадағы қабағын бүркөгөн ас келгенсіп, қабағын андан бетер бүріштіріп, қату ачулана баштады дейді. Сумма адбара вастакбара. Кейін кетіп қалды да, қайрадан келгенде текеберлене баштады. Бұл аяттың бардығын азыр бір немеменен түшіндіріп береміз. Пайғамбар алейхиссалам Кабадың жанында ибадат қылып Құран оқып отырған кезде бұл құлақ салады Пайғамбар алейхиссаламға. Құлақ салып, бұл Пайғамбардың оқып атқан Құранынан тәсірленіп, өте қатты тәсірленеді дағы, үйіне барып алып ойланады. Өте қатты тәсірленіп, бір өзінің баяғындай жоро жолдоштарына, таныштарына, бірге чай ішіп отырған адамдарға келіп алып тұрып, мен Пайғамбар Мұхаммадтан ушундай бір қызық сонун сөздерді ұқтым. Таңғалдыра тұрған сөздерді ұқтым. Бұл жөнөкөй адамның сөзі емес. Бұл маға оқшоған, саға оқшоған адам бұны тоқып, өзінен өзі айтып бере албай тұрған сөздерді айтып атады. Башқача бір қандайдыр бір сөздерді, аябай улуу сөздерді айтып жатады. Деп тұрып, баяғы отырған адамдардың бардығын таңғалдыртып, өзі тұрып алып кетіп қалады. Сумма адбара деген ошол, кейін қайтып кетті. Анан ал жердегі отырған адамдар бардығы Мұхаммад алейхиссаламға қарсы болчу да. Анан ал жерде Абу Лахаб дағы бар. Баяғылар отырып Мұғира кетіп қалғандан кейін, бұл динінен шығып кетіп тұрға. Бұл динінен шығып кетіп, біздің айтқан сөзімізден, бізге біргелешкен ойымыздан бұл шығып кетіп, бұл Мұхаммадтың диніне кіріп кеткен ғой. Қантебіз еме? Дегенде баяғы жерден Абу Лахаб тұрып алып, сілер жөн қойғыла, мен өзім жайлаймын бұны деп алып тұр, артынан жөнейді. Артынан жөніп, тіге үйіне барады, үйіне барғаннан кейін бұл артынан келіп тұрып, сені елдер айтып атады дейді. Не деп айтып атады? Десе, сен ошол Мұхаммадтың артынан ерчіп кетіпсің, Мұхаммадтан тамағынан, дастарқонынан артып қалған нәрселерді жеп қалып тұрсың, анын қолындағы байлыққа үміт өтіп қалып тұрсың, аны бір нәрсе беріп қойған болсаға, бір нәрсе жедіріп қойған болсаға дегендей маниде айтқан кезде бұл ачуланып кетеді дағы. Не арабтар, құрайыштар білбей екен, сілердің араңарда ең еле бай, ең еле балдары көп менмін ғой. Қантып мен башқа біреуінің чөнтөгіндегі болған оқатқа көз артарым. Андай мүмкін емес, дейді дағы. Ошонда бұл ошонда ачуланып кетіп, сумма абаса ва басар деп атпай, кейін ачуланып кетіп тұрып, баяғы жерден қайра немелерге келеді. Отырған жанақы құрайыштарға келеді дағы. Аларға келіп алып, айтады, ачуланып айтады. Сілер білесіңер, мен сілердің араңарда ең бай менмін. Малы көп менмін. Қолымда көп байлық бар. Жанадағы білесіңер, менің балдарым көп. Турабы десе бардық оға дейді. Білеміз дейді. Анан сілер білбейт біліңер, бұл Мұхаммад алейхиссаламдың жана анын артында жүрген адамдардың артына мен көз артпарымды білбейсіңер. Десе бардық неметіп қалды. Не бол өткен. Кейін сілердің бардыңар ойлайсыңар, пайғамбар Мұхаммад жинди екен деп ойлайсыңар, десе ойланып тұрады, анан айтады, сілерге келіп алып тұр бір жиндилік қылды өле ал. Сілердің араңарға келіп алып бір жиндилік қылды өле десе, жоқ, ешқандай жиндилік қылған емес. Анда жинди емес екен да дейді. Ова. Қайра, сілер ойлайсыңар, бұл бір көз бояғыш деп ойлайсыңар, турабы? Десе, дейді. Ал бір сілердің араңарға келіп алып біреуіңерді бір көз бояғыш қылды өле? Десе, жоқ дейді. Ешқандай көз бояғыш қылған емес. Сілер ойлайсыңар, бұл ырчы деп. Сілердің араңарға келіп алып бір ыр айтты өле? Десе, жоқ, ешқандай ыр айтқан емес бізге. Андай болса, сілер аны бір жалған деп жалған сөйлеген ұқтыңар біле? Сілердің араңарға келіп алып, сілер біріңерді алдап кетіп, бір жалған сөз сөйледі өле? Десе, жоқ, ешқашан бізді алдаған емес, ешқашан бұл мындай сөзге барған емес дейді. Анда тұрып, баяғы жерден Құрайш, бұл сонун адам тұрбай бу? Ешқандай бір айыбы жоқ екен. Қандай болады? Не дейсің сен?
Не деп жооп бересиң буга десе, бул жерде Валид ойлонуп калат. Сумма факкара ва каддар деген ошолда, ойлонду жана өкүм чыгарып койду деген ошол. Аллах Таала айтып атат: "Иннаху факкара", ал ойлонду. Мына ушул жерден ойлонуп калды дагы, баягылар суроо берди да, бул сонун адам турбайбы? Анда кандай болот эми? Же артынан ээрчишибиз керек, же болбосо ээрчибешибиз керек. Кандай болот десе, ойлонуп калды. Анан кийин бул сөздү айтты. Ошол айткан сөзү бул каддара болот. Тагымды өлчөп өкүм чыгарып койду. "Ва ма хуа илля сахир", бул киши эч бир эмес, болгону бул сыйкырчы. Сыйкырчы дейт. Силер көргөн жоксуңарбы? Мынакей баласын атасынан ажыратып коюп атат. Баласын энесинен ажыратып коюп атат. Тугандарынан ажыратып коюп атат. Көргөн жоксуңарбы десе, көрдүк дейт да. Кантип десе, бул баласы аны ээрчип кетип, атасына сөз укпай, атасына баш ийбей калды. Бул сыйкырчылык десе, ооба, сыйкырчылык. Мунун окуп жаткан Кураны, жанакы Куран деп аткан нерсеси бул сыйкырдын өзү дейт. Себеп дегенде бул сыйкырды адамдар угуп, анан артынан ээрчип кетип атат. Десе, ошол жерде отургандардын баардыгы өйдө тура калып эле бакырып эле, "О, туура айтасың, чындыкты айтасың" деп колдоп кетишти. Ошол кезде баардыгы айтты дагы туруп алып туруп, "Мына бул адам сыйкырчы, жана дагы айткан сөзү дагы сыйкыр, ушул нерсе таасирин тийгизип, элдердин баардыгын адаштырган ошол киши" деп айткан сөзү ошол болот. "Иннаху факкара ва каддара" дегени ошол. Ушинтип бүткөн кезде эле Аллах Таалам бул андан айтып атат: "Ин хада илля каулул башар". Бул болгону эле бир адамдын айткан сөзү. Бул Кудайдан келе тургандай бир сөз эмес. Кудайдан келген сөз адасын, баласынан, энесин баласынан ажыратпайт. Алардын баардыгын бирдей кармайт. Ал көз боёгуч кылбайт, сыйкырлык кылбайт. Кудай Тааладан келген сөз. Бул адамдын, сыйкырчынын сөзү деп айтып калды. Ошентип айткан сөзү бүтөр менен Аллах Тааланын сөзү буга уланып кетип атат дагы, жанакы ортодо кийин же болбосо жана деген сөздөр кошулбастан Кудай Тааланын сөзү уланып кетип атат. "Са услихи сакар", мен тез арада аны тозокко киргизем. Сакар деген тозокко киргизем деп Аллах Тааланын сөзү кетип атат. Буга чейин баягы Валид Мугиранын сөзү болчу. Эми мындан ары Аллах Таалам айтып атат: "Са услихи сакар", аны тозокко түз киргиземин. "Ва ма адрака ма сакар", Мухаммад, сен каяктан билесиң сакар каяктан эмне экенин? Сакар деген жердин эмне экендигин сен кайдан билесиң? "Ла тубqi ва ла тазар", ал эч нерсени калтырбайт, жон калтырбайт. Жана дагы экинчисинен дагы ал эч качан аны кайрадан калтырбайт. Бул кандай сөз? Бул дегени "ла тубqi" дегени ал анда күйгүзгөн кезде анын мисалы бир күл же болсо күйүк калып кетет го. Бир мисалы отунду күйгүзгөндөн кийин отундун күлү калып кетет, туурабы? Же болбосо бир таякты жакшы күйбөй калса, бир андай чок болуп калып кетет. Бул айтып атат, бул оту шундай от дейт, ал күйгөн нерсенин эч нерсеси калбайт дейт. Калбагандан кийин биз аны кайрадан жаратып, кайрадан ошол биринчи келбетине келтирип коебуз. Кайрадан кирген кезде "вала тазар", жана дагы кылдырбайт дегени, экинчисинен дагы биринчиге караганда көбүрөөк күйгүзүп, андан калбай калган нерсени дагы калтырбайт, такыр калтырбайт деген сөз. Мындайча айтканда 2 эсе көп, 3 эсе көп, канча эсе көп күйгүзөт деген сөз. "Лавахатул лил башар", анан ошол жерде дагы бир сыпаты бар болуп атат. Башар деп бул жерде адамдын сырткы келбети, анын мындайча айтканда териси, сырткы терисин айтып атат. Сырткы терисинен
Адамдар мисалы сырттан караган кезде ошол терисин дагы кайрадан жаңылап койгон кезде аны кайрадан күйгүзүп, кайра жаңылап, кайра күйгүзүүчү адам баласын ушинтип күйгүзүп туруучу деп атат. Сырттан караган адамга бул кадимкидей эле көрүнө тургандай ачык болуп турат дейт. Мисалы башка аяттарда "Ва бурризатил жахиму лиман яра" дейт. Тозок оту дейт да, улам-улам жаңыланып турат дейт. Улам-улам жаңыланып турат. Тозок оту өзү кайрадан жаңыланып турат алыстан караган адамга дейт. Ошол сыяктуу бул тозокко түшкөн адам, алыстан карап турган адам күйүп жок болду, кайрадан пайда болду, кайрадан күйүп жок болду, кайрадан пайда болду, кайрадан күйүп жок болду, кайрадан пайда болду деген нерседей көрүнүп турат дегени. Ана ошол жерден алайха тисата ашар деди. Алайха ошол тозокту сакарды 19 нерсе каптап турат. 19 кароолчу бар. 19о кайтарып турат. Ичиндеги адамдар чыгып кетпесин деп, сырттагы адамдар кирбесин деп. Ошонткенде баягы окуя болуп атат да. Абу Лахаб не деди? 19 эле экен. Силердин ушунча көпсүңөр, келгиле 19осын барып уруп жиберелик дагы, башына чаап, аларды урабыз дагы, бул тозок отунан чыгып кетип калабыз деген сөз ошол жерден болгон да. Ошол сөздөн биз билебиз, бул аят сүрө түшкөндө ошол 30-аятка чейин бир түшкөн, а 30-аяттан кийинкиси башка дагы бир түшкөн болуп эсептелет да. Ошол сөзүнө баягы Абу Лахаб келип туруп уруп койбойлукпу деген сөзүнө Аллах Таалам жооп берип атат. "Ва ма жаална асхабан нари илля малаика." Биз ошол тозокту кайтаруучуларды биз периште кылып койгонбуз. Ошол периште менен ушкун келтабы. Бул жерден биринчи айтты да 19 эле депчи. 19 эмне? Адамбы, кароолчубу, же периштеби, же жинби, же эмне экени анык болгон эмес да. А мына бул жерден аныктап жатат. Жанакы 19о периште, алар периштелер. "Ва ма жаална иддатахум илля фитнатан лилладина кафару лиястайқина алладина утул китаба ва яздада алладина аману имана" дейт. Эми биз 19 дешликтен максатыбыз бар. Биз жөндөн эле 19 деген жокпуз дейт. Биз буну 19 деп айтышыбыздын максат капырларды ушинтип сынаш үчүн кылдык дейт. Эмне дейт экен? 19 деп койсок эмне дейт эле десек, Абу Лахаб жана ошого окшогондор бул 19-ону бар сабап келебиз деп чыгышты да. Бар мен 17син мен өзүм жалгыз сабайм деди, экөөсүн силер сабагыла деп бөлүшүп алышты да. Ошентип фитна кылдык дейт. Жана дагы утул китаба, баягы буга чейинки китеп берилген ээлер бар го, мисалы Инжил берилген, Торат берилген, ошолор ыйман, якыйнан билишлиги үчүн бул туура китеп экенин, Куран туура китеп экенин тастыктап, ыйман келтиришливиктери үчүн жибердик деп атат. Неге дегенде Торатта жана Инжилде дагы ушул сакар деген тозоктун кайтаруучулары 19 периште деп жазылган анык бар экен. Аны билген, баягы Торатты жакшы билген адамдар 19 экенин билет, анык билет. Жана дагы Инжилде дагы келген дейт. Ал ошону окуп алган адамдар бул жерде бул китеп Куран Аллах Тааладан келген экендигин тастыкташлыгы үчүн жибердик дейт. 19 деп айттык дейт атайын. Ал эми жана дагы ыйман келтирген адамдардын ыйманы бекемделсин деген максатта. Аллах Таала 19 деди, 19. Бизге бар. Торатта келдиби, Инжилде да келдиби, башка жердеби? Аллах Таала 19 деди, 19 дейбиз, болду. Периште деди, периште дейбиз. Алар ошол тозоктон чыгарбайт дедиби, чыгарбайт. Ким эле түшүп калган болсо ошол жерде калып кетет, ким эле түшпөй калган болсо аларды киргизбейт. Деп ыйман келтиребиз. Ыйман келтирген адамдардын ыйманы бекем болсун деп. Жана дагы вала яртаба алладина утул китаба вал муъминун. Жана дагы момундар, жана ыйман китеп берилген ээлер, китеп берилген деген максаты ошол Торат же болбосо Инжилдин ээрчиген адамдарын айтып атат. Алар дагы эч бир шектенбестиктери үчүн дейт. Шектенбесин алар. Аларга шек кирип кетпесин жүрөктөрүнө.
Жана дагы وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Мына биз ушинтип 19 кайдаруучу бар, алар периштелер деп туруп айтканыбыздан кийин могул капырлар жана дагы жүрөгүндө оорусу бар адамдар бул Курандын таралышын каалабаган адамдар болот. Алар ошол эле капырлар болушу мүмкүн, мушриктер болушлугу мүмкүн, жана дагы иман келтирем деп айтып алып жүрөгүндө капырлыгы бар мунафыктар, эки жүздүүлөр болушу мүмкүн. Жана дагы чындыкта эле ошол китеп ээлери, баягы Тоорат, Инжилдеги артынан ээрчиген адамдар болот, бирок алардын арасында дагы болот бул китеп ачыкталбаслыгы үчүн. Мухаммадка мындай Куран деген китеп келбесин, элге тарабасын деген бир жүрөктөрүндө оорусу бар адамдар болот. Каалабаган адамдар болот. Жана дагы ушул мен паланча элем, түкүнчө элем, мен мындай элем, мен аты тегим мындай эле, момдай эле деп ошол аты тегин ээрчип кетип туруп Кудай Тааланын Куранында эмне нерсе жазылганын айтылып элдерге таралышын каалабаган адамдар болот. Жүрөктөрүндө оорусу бар. Фи кулубихим марад. Алардын жүрөгүндө оорусу бар. Ким эле чыгып алып туруп момдай нерсеге, биздин шариатта айтылган нерселерге каршы чыга турган болсо, алардын жүрөгүндө оору бар. Ана ошондой адамдар дейт. Айтат: "Маза радаллаху бихаза масала." Кудай Таала ушундай мисал айтышлыкта эмне нерсе каалады? 19 эмне болуп тур 19? Периште экен эмне кылат бизге айтып? Айтпай эле койбойбу? Эмне кылат мындай мисалдарды айтып деген сөздөрдү айтат дейт. Кадалика юдиллуллаху майяша. Мына ушундай нерсе менен Аллах Таалам каалаган кишисин түз жолдон жолотпойт, адаштырат. Түз жолго түшүрбөстөн адаштырат ушундай адамдарды. Мисалдарды айтат, алар отуруп алып эле периште эмне кылам мага, эмне кереги бар дейт да. Мисалы бир жолу бир окуя болгон менде өзүмдүн практикамда. Мен бир балага Куранды алып барып арабча билет. Арабча окуганды билет. Анда ол каф деген неме бар эле. Ошол жерде окуйт эле. Анан ага мен Куранды алып барып бердим дагы кетип калдым. Бир айдан кийин келдим. Баягы Куранды окудуңбу десем, окудум дейт. Мен о таптаза болуп кийимди кийинип алып, бул Куран эмне дейт экен деп бир ачайын дедим, деп көрөйүн дедим. Ачып эле карасам Суратул Бакара деп турган экен дейт. Бакара сүрөсү, Уй сүрөсү. Мен ойлодум эле, мага бир баягы замысловатый бир нерселерди үйрөтөт, багындай математика нерселерди, жана да физика да бир нерселерди үйрөтөт экен деп ойлодум эле. Бул болсо каяктагы бир уй жөнүндө сүйлөп жатат го. Уйду эмне кыласың деп турасың, жаптын да кетип ошо ойдон турат, ал кетейиңди отпайбы. Мына кадалика юдиллуллаху майяша. Кимди кааласа Аллах Таалам, ушундай жол менен аны адаштырып коет дейт. 19 периште коргоп турат десе, эмне кылайын 19 периште коргоп турган болсо? Мага эмне кереги бар? Деп баягы жерден адамдар адашат. Ва яхди майяша. Кимди каалаган болсо, Аллах Таалам өзүнүн түз жолуна хидаят кылып, түз жолго түшүрүп коет. Бул Бакара деген сөз бар экен, уй жөнүндө сүйлөгөн экен. Уй дегенде максат ал уй ушундай бир зат экен деп, баягынын пайдасын, зыянын көрүп, ошол нерседе Куранда айтылган экен деп, баягы жерден Куран окуган адам жүрөгүнүн иманы күчөй баштайт дагы, түз жолго түштү. Ва ма я'ламу жунуда раббика илля хуа. Биз азыр тозоктун эле, бир эле тозоктун, Сакар деген тозоктун эле коргоочуларын 19 деп койдук. Силер ойлойсуңарбы Кудай Тааланын аскери 19 эле периште бар экен деп? Ва ма я'ламу жунуда раббика. Сенин Кудайыңдын аскеринин эсебин эч бир зат билбейт. Өзүнөн башка дейт. Илля хуа. Өзүнөн башка эч бир зат билбейт. Ва ма хия илля зикра лил башар. Бул нерсе болгону эле адам баласына эскертүү. Эскертүү. Биз четин эле көргөзүп, четин эле айтып жатабыз. Бул нерсе жөн эле бир эскертүү. Аны угуп туруп адам баласы эскерип, Кудай Таалага иманы келсин. Калла, силер ойлогондой эмес. Вал камар, касам ичемин айга касам ичемин. Вал лейли иза адбар.
Кайтып бараткан түнгө касам ичем. Мындайча айтканда баягы түн биринчи каптап кирет, ортого болот, анан кийин түн чыгып аткан акыбалда. Бул багымдаттын убактысы келип калды. Деги тахажжуд убактысы бүтөйүн деген убакытты айтып атат. Вал-лайли иза адбар. Кайтып бараткан түнгө касам ичем. Ва-субхи иза асфар. Жана таң атып келаткан таңга касам ичем. Бул багымдат убактысы. Жарып келатат жер. Ошол убакытка касам ичем. Иннаха ла ихтал кубар. Бул нерсе, бул улуу чоң нерселердин бирөөсү дейт. Ошончалык чоңдогон, көптөгөн нерселер бар, көп чоң улуу нерселер бар, ошолордун бирөөсү эле. Бирөөсү эле. Назиран лил башар. Ал нерсенин бардыгы мына ушул адам баласыга назир болгону эле эскертүү. Эскерсин ошол нерседен дейт. Лиман шаа минкум ай ятақаддама ау ятаахар. Кимде ким силерден кааласа өзүнүн алдына жакшылыктарды жиберип, кыямат күнгө жакшылыктарды жибере турган адамга, жана дагы бул дүйнөдө гана жакшылык көрөйүн деген адамдарга дагы эскертүү. Ал ону берип атат. Ыктыяр өзүңдө деп атат. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ар бир нафс өзүнүн кылган ишин сактайт дегени мындай да. Ар бир кылган иш сакталат дегени, жакшы кылган болсок, иншалла Аллах Тааланын алдында ал сакталып турат. Ошонун сообун алабыз. Эми жаман иш бирөө кылып койгон болсо, ошол дагы ал нерсе сакталып турат. Анын жамандыгын да көрөт дегени. Ар бир адамдын кылган иши өзүнө сакталынып турат. Ал жакшы болсун, же болсун, жаман болсун, айырмасы жок. Илля асхабал ямини. Бир гана оң жактын ээлери дейт. Фи жаннатин ятасаалун. Алар бейишке кирип алып бири-биринен сурап отурушат дейт. Бейишке кирип алган. Эки тааныш, бул дүйнөдө бири-бирин тааныган адамдар да, экөө тең бейишке түшүп калган. Кандайсың, жакшыбы, жакшы. Анан кийин ким жөнүндө сурайт дебейсиңби? Өзүнүн дагы бир таанышы бар эле, бирок ал өзүнүн ыктыяры менен бул дүйнөнүн жакшылыгын гана каалаган адам эле. Андыктан ошол тууралуу бири-биринен сурашат дейт. Анил мужримин. О мужрим, күнөөкөр адамдардан сурайт. Алардын акыбалы кандай болду эле? Мына биз Кудай шүгүр, Кудайга ыйман келтирип, жакшылыктарды алдыбызга койдук эле, бейишке чыктык, алхамдулилла бейишикте отурабыз. Тиги жанакы паланчайып, түкүнчөйүп бар эле го, күнөө кылып жүрдү эле. Ал эмне болду экен? Деп сурайт дейт. Кийин алардан сурайт, жанакы мужримдерден, тозокко түшүп калган адамдардан, ма салакакум фи сакар. Бул сакар тозокко силерди эмне нерсе алып келип койду? Эмне болуп силер тозокко түшүп калдыңар? Деген суроо берилет дейт. Калу, алар жооп берет. Лам наку минал мусаллин. Биз намаз окуучулардан болбодук эле. Жанакы мен эки досум бар эле, ал экөө намазга барат эле, мен барбайт элем. Алар бейишке кетти, мен болсо бейишке барбай калдым. Ошолор менен болгонумда, ошолор менен чогуу намаз окуганымда, мен могу сакарга кирбейт элем. Валам накум нут'имул мискин. Жанакы эки досум курбан айт болгондо эле, же болбосо бир айда бир кой союп алып эле, бир мискин бирөөлөрдү барып тойгузуп келебиз деп алып эле, койлорун, акчаларын чыгарып алып эле бир жакшылык кылчу эле дейт. Мен ошондо акчамды катып, бул дүйнөмдө өзүмө эле жарасын, өзүмө эле керегиме тийсин, андан көрөп мен өзүмө үйүмө алып кетейин, бир өзүмдө кызык бир нерсемди кылайын деген ниетте. Ошентип мен мискиндерге тамак бербейт элем дейт. Колумда жок адамдарга тамак берип, алардын курсагын тойгузуп, алардан батасын албайт элем. Ана ошол себептен мен тозокко кирип калдым дейт. Ва кунна нахуду маал хаидин. Жана отуруп алып бир канча адамдар сындабычы адамдар болгон. Сындап. Момундай бир адам чуркап эле күнү түнү иштейт. Иштеп алып бир жакшы адам жакшы акча табат. Аны ошонун жартысын алып алып түндөсү чуркап эле аны башка бирөөлөргө берип жүрөт. Кимде карызы бар, төлөп берейин дейт. Кимде эмне муктаждыгы бар, аны жасап берейин. Кайсы бир жерде бала ыйлап калган болсо, ошол бала ыйлаган нерсесин алып берип соротойн. Кайсы бир жетим эмне болуп калыптыр, неси жок болуп калыптыр, бут кийими жок болуп калыптыр деп бут кийимин алып берейин деп жүрөт дейт. Ошентип эле жүрчү эле. Ошондой жүргөн адамдарды биз сындачы элек. Карасаң, күнү түн иштейт.
Анан тапкан акчасын ошо үйүнө алып барып эле ошо балдарына бербей, тетиги көчөдөгү каяктагы адамдарга берип жүрөт деген адамдар бар эле. Мен ошолор менен отуруп алып, башкаларды сындайт элек. Ар бирөөбүз өзүбүздүн тааныштарыбыз бар эле. Паланча түкүнчөйүп бар менде. Ошол момдай иштерди кыла берет. Карасаң, акылы жок такыр эле. Акчасын берет, анан байыбайт да. Ошол үчүн тетиги 2 комнатты квартирада жашап жүрөт дагы эле. Карачы, мен болсо 2 этаж үйдө жашап жүрөм. Дагы деле фитти тээп жүрөт. Мен болсо мынакей 570 бинип жүрөмүн. Дейт да. Ошентип сындаган адамдардын арасына кошулуп алып, мен дагы сындачу элем дейт. Алардын артынан жаман сөз сүйлөйт элем дейт. Алар менен чогуу болбойт элем. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Жана дагы тозок бар, акырет бар. Бейишке барабыз, иншалла. Тозокко барасыңар дегенде биз болсо бул кыямат болбойт. Ким көрүп келиптир ал жакты? Кайсы бир адам барып туруп көрүп келсе, анан кийин биз да ишенет элек, ошонун артынан элчит элек. Бул кыямат күн болбойт деп аны жалганга чыгарат элек дейт. Хатта атанал якин. Ушинтип отуруп бизге өлүм келди. Өлүм келгенден кийин алардын айткан сөздөрүнүн баардыгы анык экендигин билген күн келди. Эми кайтайлык ошол күндөргө кайтып барып, тигилерге окшоп бир намаз окуп, тапкан окатыбыздан бир аз чыгарып туруп, кедейлерге берип, колунда жок адамдарга берип, карызы бар адамдардын карызын төлөп берелик десек, кайта турган күн жок экен дейт. Негизги ушулардын баардыгы шылтоо болуп эсептелинет. Негизинен эле шылтоо. Ошо намазга чогуу окугандар менен барбаганы шылтоо. Жакшылык кылбагандыгы шылтоо. Анан отуруп алып мындай кыл, тигилерди жамандайт элек, ошону жамандайт элек, ошонун артынан тозокко түшүп калдык дегени дагы шылтоо. Булар бул үчүн түшкөн эмес. Чындыкта алар могул кыямат күн болбойт дегендиги үчүн түшкөн. Акыркы себеби, чыныгы себеби мынакей. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Биз чындыкта кыямат күндү жалган деп айтат элек. Ошол жалган дегендиги үчүн ал намаз окубайт эле. Ошол кыямат жалган дегендиги үчүн барып туруп бирөөгө жардам бербейт эле. Ошол кыямат болбойт, кыямат жалган дегендиги үчүн отуруп алып туруп жакшылык кылган адамдардын артынан жаман сөз сүйлөп, аларды шылдыңдаганы ошол себептен болгон. Ошондо отуруп өлүп калды. Фама танфаухум шафаату шафиин. Эми тозокко келип кыямат болуп калды. Ушунчалык бул Кудайдан качты. Бизде туугандар болот да, чындыкта турабы? Мисалы ар бирөөбүз билебиз, өзүбүздүн уруубузду бир тууганбыз, канчадан бир туугандар жашайбыз, чогуу үй бүлө болуп кеткенбиз, толтура баарыбыз бири-бирибиз менен барды келдибиз бар, аласабыз бар, бересебиз бар, турабы? Ошолордун арасында молдолор дагы бар да. Мисалы бир үй бүлөдө 5 бир тууган бар, 5 бир туугандын өзүнчө үй бүлө болуп кеткен, бирөөсү молдо. Молдонун баласы бар, анын баласы кары, хафиз. Бул өзү молдо, алим. Булар болсо андай эмес. Ошол бир тууган 5 баланын бир тууганын бирөөсү молдо болгондук себебиден, же болбосо кары болгон себебиден 70 адамды өзүнүн туугандарынан бейишке алып кирип кетет да, бир кары. Ойлосоңуз, бир кары, мисалы өзүңүн туугандарыңыздардан бир жакшылык бир кары бар. Ошонун баркын билгиле. Карасаң, только ошо мешиттен чыкпай эле намаз окуп эле жүрөбү? Дүйнөсү оңолбой жатабы? Барып туруп ошонун дүйнөсүн оңдоп бергиле. Ага жардам бергиле. Себеп дегенде Аллах Таалам айтып атат, мындай адамдардын ошо шафаат берүүчү адамы жок болуп калган дейт. Ал деген эмне? Өзүнүн тууганын, кары болгон тууганын, молдо болгон, алым болгон, бир түз жолдо жүргөн тууганын жемелечи. Буну жек көрөт эле. Буга колдон келишинче зыян келтирет эле. Буну жалганчы дейт эле. Буна колдон келишинче элдин көзүнчө не кылат эле? Шылдыңдайт эле. Ушинтип отуруп бунун жүрөгүнөн оор запкы жеткизип койгон да. Ушул бала, ушул акасы, иниси, кимиси болсо дагы кыямат күндө шафаат берейин деген ой жок болуп калды да. Бүт бардык адамдар турат, жанакы бир тууганы мындан 100 буруп кетип баратат да.
Эмнеге? Бул дүйнөдө анын акысын жеп койгон да. Бул дүйнөдө ушундай кылып койгон, тиги бул акыретке барганда ага шафаат бере тургандай эмес болуп калган. Мына айтып атат. Фама танфаухум шафаату шафиин. Ошо шафаат берүүчү адамдардын шафааты, шафаат берейин десе дагы ага эч кандай бир пайда бербей калды дейт да. Көрдүңүзбү? Эгерде туугандарыңыздардан жок болгон болсо, башка бир тааныган жакшы бир кары болсо, жакшы бир алым болгон болсо, жакшы бир кандай эле алым болбосун, барып туруп жардамга берип туруп көңүлүн алып коюңуздар иншалла. Ошол көңүлүн, ошол жардамыңыздардын себебинен 71 тууган ойлосоңуздар, 71 тууган кимде бар? Бизде 5 бир тууган бар. 5өнүн 5 баласы болгон күндө деле 70ке жетпейт да. Туурабы? Ошолордун баардыгын бирөө сүйрөп кетет да. 5ке сүйрөп кетет. Bir bala karı, артынан байкесин, тайкесин, баласын кошуп, кызын да кошуп, күйөө баласын да кошуп туруп 5ке сүйрөп кетип атат. Ошондойдон 2 кары болсо, 3 кары болсо эмне болду дейсиңер? 4 болсо кандай дейсиңер? 5 болгон болсо кандай дейсиңер? Алым бар үй бүлөңөрдөн. Ошол балдар, ошол адамдар не артынан көптөгөн туугандарын ээрчитип алып, ар бирөөсүнө 70тен тууган эле ээрчитип кетип баратат да. Эми ошолордун арасынан болбой калды дейт бул. Мүмкүнчүлүк бердик эле, ал тозокко барып алып айтып атат. Мен ошол кыяматты жалган дегендигим үчүн, мен ушул жерде отурам, жалган дегендигим үчүн тетиги мага тозоктон куткарып кете турган адам мени шафаат кылбай кетип баратат дейт. Карачы. Фама лахум ани тазкирати му'ридин. Эмне себептен алар бул эскертүүдөн жүз буруп кетишти? Неге жүз бурат булар? Неге жүз бурат? Кааннахум хумурун мустанфира фаррат мин касвара. Булар дейт, баягы төөлөр. Аябай бир төө бар го, төө кадимки эле. Болгондо дагы кызыл төө. Кызыл төөнү билебиз, кандай төө? Ал баалуу төө да. Мисалы төөлөрдүн арасында Мерседес да, мындай жытканда. Мерседес болгондо дагы баягы эң баалуу 100 000, 150 000 долларлык Мерседестер бар го. Ошондой бул төөнү айтып атат. Бул төө дейт. Фаррат мин касвара. Касвара деп бул жерде арстан. Арстанды көргөндө төө качып, жанын сакташ үчүн да качат да, качып кетип. Ошол сыяктуу бул Мухаммадтан жана Мухаммадка окшогон адамдардан бул качып кетип бараткан дейт да. Төө арстандан качкандай, кой карышкырдан качкандай, бул имандуу адамдан каччу дейт. Көргөн жеринен качып кетчү дейт. Жологусу да келчү эмес. Ошол имандуу тууганын алдына баруудан уялат эле. Менин ушундай тууганым бар деп айтуудан уялат эле. Намыстанат эле. Барып алып ага каршылык көргөзөт эле. Анын айткан сөзүн жалганчы дейт эле. Сен тозоктосуң, жолсу жана дагы сөздөрүн сүйлөгөн болсо баар тайып, илгерки жомокторуңду айтпай жөн отурчу дейт эле да. Же болбосо мага бирөө айткандай 5 диплом алып келсең, анан кийин сүйлөсөң мен угам дейт да. Менде да болгон да. 5 диплом алып келсең, мен сенен угам. Могул жерге 5 диплом кой, анан сенин сөзүң угам дейт да. Менде 4 да. 5-инчиси жетпей атат да. Ошонусун алып барып алдына коюп туруп бир сүйлөйүн дейм да. Айтып атат, караңызчы. Фаррат мин касвара. Арстандан качкандай качат эле дейт. Бул жерде арстан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды айтат. Жана да ошол пайгамбардын артынан ээрчиген адамдар. Ал кары болсун, ал алым болсун, ал даватчы болсун, ал паланчы болсун, түкүнчү болсун, иманы барбы, илими барбы, Кудай Курандан сүйлөйбү? Ошол кишини айтат. Бал юриду куллу имрин минхум аюта сухфан мунашшара. Ана ушундай адамдар ар бирөөсү бир жүрөгүндө айтылбаган бир сыры бар дейт. Ал сыр эмне? Ушул Мухаммаддын ордуна мен болуп калсам, мага бир вахий түшсө, мен ушул акыбалда дейт. Мен Кудайдан жөө качканмын, мен ушундай адаммын, жаманчылык кыламын, жакшылыктарга эч качан барбаймын, бирөөлөргө жакшылык кылбаган акыбалымда, бүт бузукулардын баардыгын кылганым акыбалымда мага Кудай Таала ушундай бир сөз түшүрсө, ушундай бир Куран түшүрсө, мен дагы бир пайгамбар болуп калсам деген үмүтү бар дейт да. Алардын үмүтүн айтып коет. Ар бирөөсү каалайт дейт. Аларга сухуфан мунашшара, мына ушундай Куранга окшогон бир
китептер берилсе, вахий түшсө, мен дагы пайгамбар болуп калсам, элдин баары менин артыман ээрчисе, мен аларга айтсам, казиного ойногон болот деп айтсам, арак ичкен болот деп айтсам, зынакорлук кылсаң болот деп айтсам, намаз окубагыла деп айтсам, бейишке кирбейсиңер, моуларды кылбасаңар десем, анан ушундай нерсе болсо деген үмүтүм бар дейт. Калла, бирок силер ойлогондой болбойт. Балла яхафуна ал-ахир. Мына адам, мындай ушундай адамдар булар ахиреттен такыр коркпойт. Ахиреттен такыр коркпойт. Мейли жок деп айтат, бар болуп калган күндө дагы мен ал Куран ахиреттиңерден коркпоймун дейт. Мындай адамдар жүрөгүндөгү нерсесин айтып кайтып коюп атат да. Калла, бирок силер айткандай болбойт. Иннаху тазкира, бул силерге жиберген Куран, ушул пайгамбар эскертүү гана. Силерге жөн эле эскертүү, эскерсин үчүн. Фаман ша'a закара, кимде ким каалаган болсо зикир кылсын, эстесин ахиретти. Ошондон пайда көрсүн. Ома язкуруна илля айяша Аллаху. Бирок кандай болсо дагы булар эскере албайт. Бир гана Аллах Таалам каалаган нерсени гана эскерет дейт. Аллах Таалам уруксат берген болсо, буйрук берген болсо, кааласа андай адамдар келип туруп Курандан бир пайда көрөт дейт. Болбосо эч кандай болбойт. Хуа ахлут тaqwa ва ахлул магфира. Мына ул Аллаху Таала өзү андан таквалык кылып коркууга ылайыктуу зат. Аллах Тааладан биз коркуп, андан коркконубузга ылайыктуу зат. Жана дагы Аллах Таалам эгерде кайсы бир пендеси адашып кеткен болсо, эми биз пенде экенбиз. Колубуздан кээ бир учурларда эмне билбестиктен же билип деле бир туура эмес иш кылып койгон болсок, кечирим сурай турган болсок, ошол кечиримди кабыл кылууга акылуу зат дейт. Ибн Аббас рахматуллахи алейхи радиаллаху таала анху айтат, эки-үч шайтан, канча бир шайтандар келип алып, баягы шайтандын башчысы бар го, ошол шайтан башчысына келип отуруп машвара кылып аткан кезде бирөө суроо берет да. Эки адам бар. Бирөөсү өлсө сүйүнөсүң, бирөөсү өлсө эч кандай капа болбойсуң дейт. Бирөөсү алым киши эгерде өлүп калган болсо, сен аябай сүйүнөсүң дейт. Аябай сүйүнөсүң өтүп кетсе дейт. Ал эми бир ибадатчыл 1000 рекет намаз окуйт. Күнү түнү орозо кармайт, неме кылат, жакшылык кылат, бирок илими жок. Ошол өлүп калса, сен эч эле кайгырбайсың дагы, жана дагы сүйүнбөйсүң дагы, эч бир эмоцияң жок. Кандайча дейт. Андан кийин баягы жерден тиги жүргүлө, жообун алгыңар келеби десе, билгиңер келеби десе, дейт. Жүргүлө дейт. Дагы баягы биринчи неме абидке барат. Баягы таква адамга. Күнүнө орозо кармайт, түндөсү намаз окуйт, жакшылык кылат, толко жакшылыктарды кылган адамга келип алып туруп суроо берет да. Кудай Таалаң ар бир нерсеге кадырбы? Эмне нерсени кааласаң аткарылабы? Десе, ооба дейт. Инналлаха аля кулли шайин кадир. Любой нерсени аткарылат. Ушундайбы десе, ооба дейт. Андай болсо Кудай Таала ушундай бир затты жарата алабы? Өзүнө окшогон бир Кудай болуп калсын. Мында эч нерседен айырмаланбай, өзүнчө дагы бир Кудай болуп кала тургандай, Кудайды жаратса кудурети жетеби? Десе, баягы жерден ойлонуп, билбейм деп жооп берди да. Билбейм дейт, чындыкта эле. Кудурети жетеби же жетпейби мен билбейт экенмин десе. Баягы жерден шайтандарга кайрылып туруп, көрдүңөрбү дейт. Мындай адамда бизде насибибиз бар дейт. Бизде насибибиз бар. Ушундай адамдарды өлөрүнүн алдында алдап, бир кандайдыр бир сөз суроолорду берип, бир кандайдыр бир жол менен бунун иманын урдап кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. Ошондуктан мен буга кайгырбаймын дейт. Мындай киши өлүп калса, мындай киши бир нерсе кайгырбаймын, сүйүнбөгөнүм да себеби ушул. Себеп дегенде булар биздин аскерибиз дейт. Анан кийин барып туруп баягы бир алым уктап жатат. Бир алым
уктап жаткан болот. Намазды окубайт экен. Эми ошол акыбалда да келип турган пешимден кийинки кайлуула кылып атабы, бир уктап жаткан кезде, намаз окубаган кезде жана орозо кармабаган учур экен. Келип алып уктап жаткан алымга келип суроо берип атат да. Аллах Таалам каалаган нерсени аткарылабы десе, ооба дейт. Инналлаха аля кулли шейин кадир. Каалаган нерсесин жаратат, не кааласа кылат. Ушундайбы десе, ооба дейт. Андай болсо өзүнө окшогон эч бир нерседен айырмаланбаган бир Кудайды жарата алабы десе, я Аллах, мустахил дейт. Мүмкүн эмес дейт да, баягы алыпчы. Мүмкүн эмес андай нерсени кылганга. Кандайынча дейт. Эгерде Аллах Таалам бир нерсени жараткан болсо, ал кандай эле болбосун, аябай күчтүү болуп кетсин, тим эле чеги жок күчү болуп кетсин, баары бир махлук дейт да. Баары бир кул дейт. Баары бир ал жаратуучу заттын кулу болот, ал эч качан халик болбойт дейт. Ал халик эмес дейт. Ал махлук дейт. Жабраил болуп кетсин макул, мейли Азраил болуп кетсин макул, не болуп кетпесин, ал махлук дейт. Аны Кудай жаратты. Ал Кудайдын кулу болот дейт. Ал эми сен айткандай эч бир сыпаттарынан өзгөрбөгөн, бир Кудайдын теңиндей болгон 100% турган зат өзү мүмкүн эмес дейт жаратууга. Аллах Таалам эч качан айткан эмес, мүмкүн эмес нерсени жаратып беремин деп силерге убада берген эмес деп жооп бергенде, баягы жерден шайтан тетиги шайтандарга карап, көрдүңөрбү? Мындай аалымда биздин насибибиз жок дейт. Буну биз өлгөн убагында дагы, уктаган акыбалында дагы, жөн басып жүргөн акыбалында дагы азгыра албайбыз мындай дейт. Туура бир нафсисин бир нерсеге азгырышыбыз мүмкүн дейт. Бирок иманын урдай албайбыз дейт. Иманын урдап буну капыр кыла албайбыз дейт. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин ва ахиру давана. Rabbi yessir ve la tuhassir, sahil aleyna kullu asir. Birahmetike ya Rahman.